Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндөгү жакынкы чыгышта болуп аткан окуялар боюнча кыска маалымат берип коюуну туура көрүп турабыз. Окуя башталган күндөн баштап эле урматтуу президентибиз тарабынан, өкмөттүн жетекчилиги, Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бизге атайын тапшырмалар берилген. Ыкчам түрдө иш алып барып жатабыз. Ар бир жараныбыз менен ушул Сауд Арабиядагы студенттер менен, умрачылар менен биз байланыштабыз. Умрачылар боюнча атайын штаб түзүлгөн бүгүнкү күндө. Оперативдүү иш чараларды өткөрүү боюнча муфтият менен, дин иштери менен, улуттук агенттик менен биргеликте, ошондой эле умра компаниялары менен биргеликте бүгүнкү күндө атайын иш чаралар жүргүзүлүп атат. Андан сырткары Бахрейндеги биздин 35 жараныбыз кайрылды. Алар менен дагы биз түз күндүр-түндүр байланыштабыз. Кандайдыр бир азыр өтө кооптуу акыбалдар өзгөрүп кетсе, алар боюнча дагы биз чараларды көрүүгө даярдыктарды көрүп атабыз. Урматтуу мекендештер, авиа каттамдар боюнча айта кетейин. Сауд Арабияда билесиздер, аэропорттор салыштырмалуу түрдө туруктуу иштеп атат. Себеби бул жерде кошуна өлкөлөрдө бир топ аэропорттор жабылды. Бирок Сауд Арабиянын дагы ички каттамдары жакшы иштеп атат. Сыртка болсо өздөрүнүн компаниялары учуп атат. Ал эми сырттан учуп келген бир топ компаниялардын авиа каттамдары кыскарды. Биздин түз байланыш ыкчам номерибиз +966 58 376 99 45. Урматтуу мекендештер, негизинен абал Сауд Арабияда салыштырмалуу түрдө туруктуу. Биз жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иш алып барып жатабыз. Кырдаал боюнча саат сайын мониторинг жүргүзүп жатабыз. Кырдаал эми Кудай сактасын, кандайдыр бир дагы башка жака өзгөрүп кетсе, ошондой учурда биз жарандарыбыз менен ыкчам түрдө дагы маалыматтарды берип, жарандарыбызга тиешелүү чараларды көрөбүз. Эми Кудай бардык жерге тынчтык берсин, согуш болбосун деген дуаларды кылып турайлы. Баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дегендей, баланын ооруганын көрүү эне үчүн кыйын экен. Балам мурунку акыбалына түшүп көп азалбай калды. Ошондуктан сиздерден жардам сурайм, кыргыз элим. Биз срочно операцияга барууга туура келип жатат. Бизден кайтпаса, Аллахтан кайтсын. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу кайрылуу жасады. Ошто Жарамазан айткан жеткинчектерге рейд жүрүүдө. Албаниядагы мелдештер Разак Бешекеев менен Үзүр Жусупбеков коло байгеге ээ болду. Жакынкы чыгыш аймагындагы татаал кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмираттарында жүргөн жарандарды сабырдуулукту сактоого жана коопсуздук чараларын күчөтүлгөн тартипте аткарууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги жарандар Бириккен Араб Эмираттарынын жергиликтүү бийлик органдарынын, айрыкча Ички иштер министрлигинин жана башка компетенттүү мекемелердин расмий билдирүүлөрүнө гана ишенүү керектигин белгиледи. Ошондой эле текшерилбеген маалыматтарды таратуудан кармануу сунушталат. Эмираттардын тиешелүү органдары учурлар токтотулуп же жылдырылган шартта мейманканаларда жайгашкан жарандардын убактылуу жашоосун кошумча төлөмсүз узартуу жана аларды чыгарбоо чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. Бириккен Араб Эмираттарынын аймагында жүргөн кыргызстандыктарды өздөрүнүн жүргөн жери тууралуу Кыргызстандын элчилигине кабарлоого чакырды. Тышкы иштер министрлиги кырдаалды тыкыр көзөмөлдөп жатканын жана кошумча маалыматтар расмий каналдар аркылуу жарыяланарын билдирди. Иштер министрлигинин астында азыркы учурда штаб түзүлгөн, 24 саат азыркы учурда иштеп жатат. Негизги биздин консулдар маалыматына ылайык, Сауд Арабия падышалыгындагы кырдаал азыркы учурдагы тынч экен. Аба майданы ачык, рейстер, регулярдуу рейстер бар болуп атыптыр, бирок айрым рейстер отмена болуп калып, токтотулуп калыптыр. Катардагы биздин консулдун маалыматына караганда, аякта дагы кечээки күнгө караганда кырдаал бүгүнкү күндө туруктуу. Биздин консулдар бүт жарандар менен колдон келишинче байланышта болгонго аракет кылып жатышат. Кээ бир азыркы учурда отелдер биздин жарандарды
мөөнөтүңөр өттү, төлөмүңөр да жок болду деп чыгарган учурлар болгондо да биздин консулдарга кайрылса барып аларды кайра ошо отелге жайгаштырып колунан келген көмөктү көрсөтүп жатат. Себеп дегенде Шаржа шаары менен жана Дубай шаарындагы эмираттар менен туристтик департаменттери менен келишим түзүлүп, азыркы учурда эгерде дагы убакыттар өтүп кеткен болсо дагы мейманканалардан чыгарбагыла деген кат берилген экен. Ошону да колдонуп биздин консулдар жерлерде иштеп жатат. 24 саат байланыш бар. Албетте жарандардын көп кайрылуусуна балким кичине кечирээк реакция болуп калып бирок ошого карабастан баардыгына жооп бергенге аракет кылып жатабыз. Чүйдө жол кырсыктан 2 адам көз жумду. Кырсык 1 мартта Бишкек Нарын Торугарт айланма унаа жолунун 100-чакырымында катталган. Анда Hyundai Sonata унаасынын айдоочусу Nissan автоунаасын озуп өтмөкчү болуп, каршы тилкеде келе жаткан Audi менен кагышкан. Окуя болгон жерде Audi унаасынын 67 жаштагы жүргүнчүсү каза болгон. 74 жаштагы айдоочусу аймактык ооруканага бара жатканда көз жумган. Ал эми Hyundai Sonata унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү ооруканага жаткырылган. Бүгүн өлкөнүн негизги ашууларында күн бүркөк, жол кыймылына чектөө жок. Учурда Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуусунда майда кар жаап жатат. Учурда каттам бар. Барскон-Акшыйрак унаа жолундагы Сөөк жана Каракол-Эңилчек унаа жолундагы Чоң ашуусунда, Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолундагы Долон, Чар, Акбейит, Кубакы ашуулары жана Боом капчыгайында. Ошондой эле Суусамыр, Талас, Тарас унаа жолундагы Өтмөк ашуусунда күн бүркөк, жолдо каттам бар. 5 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Мындан улам аталган жолдор аркылуу сапарга чыгууда унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралыкты сактоо зарыл деп айтылат маалыматта. Жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан бардык унаа жолдордо жана ашууларда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тиешелүү иштер күн сайын күнү түнү жүргүзүлүүдө. Жол кырдаалы туруктуу көзөмөлдө турат. Депутаттар Борбордук шайлоо комиссия мүчөлөрүн 12-ден 7-ге чейин кыскартууну сунуштады. Демилгечилер бул сунуш комиссиянын ишин натыйжалуулугун жоорлатып, чечим кабыл алуу процессин ылдамдатат деп ишендирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамын түзүү тартиби дагы өзгөрөт. 3 мамлекет башчысынын сунушу менен дайындалат. Калган 4 өз демилгеси менен парламент тарабынан шайланат. Авторлор жаңы схема бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту камсыздап, добуштар тең чыккан учурда чечимдердин бөгөттөлүшүн алдын алат деп эсептейт. Ош шаарынын коомдук жайларында жана көчөлөрүндө жол кыймылына тоскоолдук жаратып, Орозо айында жарамазан айтып жүргөн балдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында рейдтер жүрүүдө. Иш чаранын жүрүшүндө түнкүсүн көчөдө жүргөн балдарга жана алардын ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилүүдө. Рейд 28 февралдан 3 мартка чейин улантылып, шаардын бардык аймагы текшерүүгө алынат. Ош шаарынын мэриясы тургундарды эчкесин балдарынын көчөгө чыгуусун көзөмөлдөп, алардын коопсуздугун камсыз кылууга чакырат. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын корчушунан улам дүйнөлүк рынокто алтындын баасы дээрлик 3%га өстү. Бул арада алтындын унциясы 5397,85 АКШ долларына жетти. 28 февралда АКШ менен Израиль Иранга каршы масштабдуу аскердик операцияны баштады. Буга жооп катары Иран жакынкы чыгыштагы америкалык аскер базаларына жана Израилдин шаарларына сокку урду. Чабуулдардын кесепетинен Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Ирак, Оман жана Перс булуңундагы башка өлкөлөр жабыркады. Ошондой эле күн мурун Израилдин чабуулдарынан улам Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болгону маалым болду. Адистердин айтымында, геосаясий туруксуз күчөгөн учурда инвесторлор коопсуз актив катары алтынга көбүрөөк каражат сала баштайт. Бул өз кезегинде баанын өсүшүнө алып келет. Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында Эдельвейс тоо куткаруучулары 24 жаштагы жаранга жардам көрсөттү. 1 мартта таңкы саат 4-тө 112 кызматына мугалим чокусуна бараткан эс алуучулардын бири шаркыратманын жанында денеси муздап, эс очун жоготкону тууралуу кабар түшкөн. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу чыгып, жабыркаган жаранга алгачкы медициналык жардам көрсөтүп, тоодон түшүргөн. Учурда анын абалы туруктуу.